Мен деген бүгін сотқа өтініш келтірдім. Ал өтінішімде екі нәрсені сұрадым. Біріншіден, Алмазбек Атамбаевты улуттук кардиология борборунда тиешелүү врачтардын катышуусу менен, бул деген кардиолог, нейрохирург, невролог ушулардын катышуусу менен текшерүүдөн өткөрүүсүн сурадым. Экинчиден, ал текшерүүдөн өткөндөн кийин ошол текшерүүнүн жыйынтыгына жараша ошол эле кардиология борборунда же башка жекеби мамлекеттикпи дарылануучу мекемеде толук кандуу дарылануу өтүүсүнө же болбосо операциядан өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү сурадым. Судья эки өтүнүштүн бирин канааттандырды. Кардиология борборунда врачтардын катышуусу менен толук кандуу изилдөөнү, текшерүүнү өтүүгө уруксат берем дедим да. Анан кийин операция болобу же дарыланабы, аны чечкен жок. Аны канааттандыруудан баш тартты. Макул, жок дегенде текшерүүлдөн өтсө, ошондон кийин белгилүү болот. Дарылана алыш керекпи же операциядан өтүш керекпи. Анан бул жерде дагы тактап кетели, жана мыйзамга ылайык сот камсыз кылыш керек да ошол текшерүүлдөн өтүүнү. Бирок сот камсыз кылам деген жок, уруксат берем деди. Ошол жол жобосун кантип өтөт, каяктан өтөт, качан өтөт, аны жактоочу тарап менен бирге чечебиз деди. Эми мен ойлоп атам, мындай чогуу чече алабыз депчи. Мындай чечим чыгышына эмне себеп болду? Эми буга чейин биз аябай көп жолу сурадык, кайрылып, уруксат бериңиз, жакын эле жайгашкан улуттук кардиология борбору деп. Буга чейин болгон жагдайлар өзгөргөн жок. Бирок буга чейин канааттандырбай келген, бүгүн канааттандырды. Эми балким жанагы Луис Аяла аттуу саясий эл аралык ишмер адам келди. Ошол кишинин келүүсүнө балким байланыштуу.